Республиканын булуң бурчунда өтүп жаткан Уранын Манас аталышындагы окуучулар арасындагы кароосунак бүгүн Сузак районундагы Көгарт айыл өкмөтүндө өтүп жатат. Бул жерге азыр 1,5 миңден ашуун окуучу Манас айтат. Бул окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрү каралган эмес, 1-класстан баштап 11-класска чейинки окуучулар тартылган. Мына ушинтип улуу кыргыздын урпактары Манас айтып, кыргыздын уюткулуу эл экенин тастыктап, көнөрбөс тарыхты жайылтып жатканы көпчүлүктү кубандырат. Мындай республикалык деңгээлдеги иш-чара биринчи болуп жатканы менен райондо бул өңдүү Манас айтуу жарыштары тез-тез эле жүрүп турат. Эң негизгиси бүгүнкү күндө балдардын баягы түшүнүгү, Манас ким болгон, Манастын философиясын, ошонун түпкүрүн балдарга жеткирүү. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйруса мына азыр ушул жерде ушул өрөөнүн балдардын бүтүн баары келип катышып атат. Өзүңүздөр көрүп турасыз. Аябай майрамдык маанай. Анан эң эле негизгиси ушул конкурста эң жеңүүчүлөрдүн бири болобуз деген ойдобуз. Мындай иш-чара президенттин өткөн жылдагы чыккан Манас эпосун жайылтуу, ар тараптан изилдөө деген жарлыгынын негизинде Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчылары ишке ашырып жатат. Бул республикалык кароо сынак өлкөнүн 7 дубанында жана бардык шаарларда уюштурулууда. Биз күткөн жыйынтыктан дагы, биз күткөн деңгээлден дагы өтө жогорку деңгээлде өтүүдө. Маселен, азыр биз башка райондордо да кыдырып келе жатабыз. Ар бир райондо көпчүлүк дээрлик 80-90% райондо 1000ден ашуун окуучу катышууда. Ушул нерсе бизди абдан кубандырды. Ал санынан эмес, сапаты да мыкты райондор болду да. Эми Кудай буйруса жыйынтыгын чыгарабыз. Байге фонду 1 миллион сом. Эми ушул деңгээлди, ушул өтүп аткан нерсени байкап туруп, дагы да Байге фондун кошуу чарасын колго алып атабыз. Балдар мектеп курганын, ыр баланыз, жамса болуп урганын, дагыларын кылып, балдар ыйлабай болуп, эми Манас утурат калмагыңды койбой. Коомчулуктун баамында азыркы жаш муун Манас айтууга анчейин деле кызыкпайт. Деген менен арасында жаштайынан Манас айтып, Манас баатырдай айкөл, намустуу, мекенчил болуп, кыргыздын чыган манасчысы болом дегендер да жок эмес. Алардын бири 9-класстын окуучусу Адахан Жоробаев да бүгүн Манас айтуу үчүн келген. Рыспай Исаков деген белгилүү манасчыбыздын мындай бир айткан сөзү бар. Сен тарыхтан Манасты издебе. Манастан сен тарыхты изде дегенде. Бул нукура биздин тарыхыбыз бизчи. Биздин тарыхыбыз. Манаста азыркы учурда негизи коомдо Кудайга шүгүр 1-2 жыл мурунка караганда кеңири жайылып атат. Кеңири кучагын алып атат. Бирок бул да болсо биз үчүн, биз кыргыздар үчүн бул эң бир төмөнкү бир көрсөткүч деп эсептейбиз да. Анткени биз Манас эле Манас, Манас эле Манас деп турушубуз керек. Уранын Манас республикалык кароо сынагынын башкы максаты дал ушул улуттун улуу мурасы болгон Манас эпосун калктын калың катмарына жеткирүү, анын улуттук идеологиясын, баалуулугун, маани магызын, философиясын жайылтуу, ошол менен катар жаш жеткинчектердин мекенчилдик сезимин ойготуу болуп эсептелет. Жаңылай Болотбекова, Жанызак Нурдавлет уулу, Сузак району.